Kırgız tili 6 класс. Программанын бөлүмү морфология, сабактын темасы ата тооштун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү, ата тооштун түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүшү. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагын Барпы Алыкуловдун ынтымак ырындагы төмөнкү саптарды биргеликте окуу менен баштайлы. Ынтымагы бар элдин калага карды ток болот, ынтымагы жок элдер бирине бири октолот. Ынтымагы бар элдин бүркүрөп өсөт балдары, ынтымагы жок элдин сөзүнөн чыгат жалганы. Ыр боюнча суроолорго жооп бергиле. Кыргыз элинин төкмө акыны Барпы Алыкулов бул саптарында эмнени айткысы келди? Ынтымак дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ынтымак жөнүндө макалдар, жомоктор, ырларды, дегеле чыгармаларды билесиңерби? Анда ушул суроолордун тегерегинде ой жүгүртүп, өз ой пикирлериңерди билдирүүгө аракеттенгиле. Ар бир ой баалуу. Ынтымак биримдик жөнүндө макалдар, учкул сөздөр элибизде көп. Уруш ырысты качырар, ынтымак ырысты чакырар. Ынтымак бар жерде ырыс бар, ырыс алды ынтымак. Бөлүнгөндү бөрү жейт, жарылганды жоо алат. Ынтымак биримдик биринчи кезекте жетекчилерден башталышы керек. Исхак Разаковдун сөзү. Ынтымак түбү ийгилик, тирилик түбү биримдик. Азаматсыңар балдар, ынтымак жөнүндө жакшы ой пикирлерди айттыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды ушул тема коштоп жүрмөкчү. Башкача айтканда, жаңы теманы өздөштүрүүдө да, бышыктоодо да биз ынтымак биримдик темасында сүйлөшөбүз. Балдар, слайдда жазылган төмөндөгү сөздөрдү окугула. Бул сөздөр силерге таанышпы? Аларды биз кебибизде качан, эмне максатта колдонобуз? Өз оюңарды билдиргиле. Биз үчүн ар бир айтылган ой баалуу экенин билесиңер. Мен, силер, эч ким, эч кандай, бардыгы, алда ким, кимдир бирөө, бүткүл, эч кайсы, булар, кандайдыр бир, ким, өз, канча. Туура айтасыңар балдар. Албетте, бул сөздөр менен силер башталгыч класстарда эле кездешкенсиңер. Демек, биз бүгүнкү кыргыз тили сабагында ата тооштор жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы, максаттары, күтүлүүчү натыйжалары менен таанышкыла. Бул жерде көрсөтүлгөн максаттарга, натыйжаларга бүгүнкү сабакта жетише алабызбы? Өз оюңарды билдиргиле. Программанын бөлүмү морфология, сабактын темасы ата тооштун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү, грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүшү. Сабактын максаттары, күтүлүүчү натыйжалары. Сабактын аягында силер окуучулар ата тооштун лексикалык маанисин, морфологиялык белгилерин билесиңер, жөнөкөй жана татаал ата тоошторду айырмалай аласыңар. Ата тоошторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзө аласыңар. Текст түзүүдө ата тоошторду орундуу колдонууну үйрөнөсүңөр. Ата тоошторду катыштырып ынтымак жана биримдик тууралуу сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу ынтымактуулукка тарбияланасыңар.
бул максаттарыбыз ишке ашат эгерде силер ата тооштун эрежесин айтып мисалдарды келтире алсаңар, татаал жана жөнөкөй ата тоошторду тексттерден таба билип, туура түрлөргө ажырата алсаңар, өз алдынча ата тоошторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзө алсаңар, сүйлөмдөрдөн ата тоошторду таап, түзүлүшүнө карата түрлөргө туура ажырата алсаңар, текст түзүүдө колдоно алсаңар, ынтымак биримдикке карата өз көз карашыңарды, далил мисалдарды келтирип, ата тооштор катышкан сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу билдире алсаңар. Балдар, экрандагы текстти окуйбуз. Тексттеги сүйлөмдөрдө жашыл, көк, сары, кара менен белгиленген сөздөр заттын кандай белгисин көрсөткөндүгүнө көңүл бурабыз. Илгери акылман карыя жашаптыр. Анын ынтымаксыз 9 уулу бар экен. Биримдиги жок 9 уулду бөлөк кишилер уруп кетет. Карыя өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам табылгыны көтөрүп келди. Балдарым, силердин күчүңөрдө сынап көрөйүн. Мынау табылгыны тоу менен сындыргыла деди. Бооланган табылгыны 9 уулдун эч кимиси сындыра албады. Эми бирден сындырып көргүлө, деди ал. Балдары табылгыны заматта сындырып салышты. Бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, силерди эч ким майтара албайт. Менин айтарым ушул, деди карыя. Анда эмесе, көк, жашыл, сары, кара менен белгиленген сөздөргө сүйлөм аркылуу суроо берип, кайсы сөз түркүмүнө кире тургандыгын аныктоого өз алдыңарча аракеттенгиле. Карыя, уулу, кишилер, табылгыны. Бул сөздөр ким, кимиси, кимдер, эмнени деген суроолорго жооп берип, заттын атын билдиргендиктен зат атооч сөз түркүмү болду. Акылман, ынтымаксыз, табылгыдай, бирдиктүү деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип, заттын сын сыпатын белгисин билдирди. Демек, булар сын атооч сөздөр. 9 деген сөз заттын санын эсебин билдирип, канча деген суроого жооп берди. Сан атооч. Өзү, силердин, мына бул, эч кимиси, ал, силерди, эч ким, менин, ушул. Бул сөздөр качан, ким, кайсы, кимди, кимдин жана башка суроолорго жооп бергени менен мезгилди, затты жана башканы ачык көрсөтө албайт. Себеби булар менен аталган бир да зат жок. Бул сөздөр конкреттүү бир затты эмес, заттык маанини өтө жалпылап гана туюндурат. Бул сөздөр ат атооштор. Демек, затты же алардын белгилерин, сын сыпаттык, сан өлчөмдүк белгилерин атабай, аларды өтө жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ат атооч деп аталат. Ат атооч башка сөз түркүмдөрүнөн лексикалык маанисинин жалпылангандыгы, уюштурган мүчөсүнүн жоктугу менен айырмаланат. Ат атооштун морфологиялык белгиси. Биринчи, мүчөлөрдүн жардамы менен башка сөз түркүмдөрүнөн жасалбайт. Экинчи белгиси, кээ бир ат атооштор жөндөлгөндө уңгусу өзгөрүп кетет. Ал барыш жөндөмөсүндө ага, мен, мага, бул, буга, муну, мында, мындан. Үчүнчү, айрым мүчөлөр менен өзгөрөт. Сыз мүчөсү, менсиз, бизсиз. Лар мүчөсү, силер, алар. Дай мүчөсү, мендей, ушундай. Ча мүчөсү, менче, сенче, ошончо жана башка. Төртүнчү, ат атооштор жекелик көптүк санда айтылат. Мен, биз, сен, силер, сиз, сиздер, ал, алар. Ат атооштор ээлик,
баяндооштук, аныктооштук, толуктооштук, бышыктооштук кызматты аткарат. Мисалы, биз бүгүн келдик. Биз деген ата тооч Биздин жерибиз ушул. Ушул деген ата тооч баяндооштун милдетин аткарды. Менин тилегим орундалды. Менин деген ата тооч аныктооштук милдетти аткарса, аны мыкты окуучу катары сыйлады. Кимди аны толуктооштук милдетти аткарды. Кетмен чаппай иштебей нанды кайдан табасың? Бул жерде кайдан деген ата тооч бышыктооштук милдетти аткарды. Ата тооштун синтаксистик кызматы мына ушундай. Ата тооштун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй ата тооштор мен, сен, ал, биз, бул, тиги, канча, кайда, өз, бүткүл, кайсы, өзүм, ким, кана, кандай жана башка. Бир сөздөн турган ата тооштор. Татаал ата тооштор эки же андан ашык сөздөрдүн тизмегинен турат. Мисалы, ар качан, эч ким, ар кандай, мына бул, ар кайсы, кандайдыр бир, алда кандай, алда эмне, эч качан, кимдир бирөө жана башка. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү. Төмөндөгү сөздөрдүн арасынан ата тоошторду терип жазгыла. 35. Жаңгак, эч ким, силер, жаңы, бардыгы, 100, ар кандай, эжесиңди, кимдир бирөө, тигил, тоо, ар кайсы, мен, китеп, мындан, өзүм, өмүр, эмгек, бештей, мына бул, жетөө, ушул. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн экинчи көнүгүү. Төмөндөгү сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Биринчи сүйлөм. Балдарым, силердин күчүңөрдү сынап көрөйүн. Экинчи. Мына бул табылгыны тоо менен сындыргыла. Үчүнчү сүйлөм. Бууланган табылгыны тогуз уулдун эч кимиси сындыра албады. Төртүнчү сүйлөм. Менин айтарым ушул. Бешинчи сүйлөм. Аларды көптөн бери көрө элекмин. Ата тооштор кандай синтаксистик кызматты аткарды? Көңүл бургула. Үчүнчү тапшырма китебиңерден 182-183 беттерден 366-368 көнүгүүлөрдү ооз-эки көрасыңар. Үй тапшырма. 84 параграф ата тооштун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү, 85 параграф ата тооштун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Темаларды кайталап окуйбуз, конспектилейбиз. Ырыс алды ынтымак деген темада жөнөкөй жана татаал ата тоошторду катыштырып текст түзөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.